Кудайдын чакырыгы 16 май. Ал эми мен Кудайды чакырам. Ошондо Теңир мени куткарат. Эртең менен да, түштө да, кечинде да жалынып жалбарам. Ошондо ал менин үнүмдү угат. Өз түйшүктөрүңдү Теңирге тапшыр. Ошондо ал сени колдойт. Ал адилеттүү адамдын олку-солку болуусуна эч качан жол бербейт. 54-Забур. Бардыгын Кудайга тапшыруу. Дөөттүн жашоосунда аябай катуу сыноолор болуп жаткан. Душмандары көбөйүп, жада калса эң жакын адамдары чыккынчылык кылып жатышкан. Дөөттүн жардамчысы Теңир. Кыйынчылыктар келип жатканда жаныбыздын душманы башка жактан жардам издегенге азгырат. Кай бирлери жардамды башка адамдардан издешет. Башкалары өз күчүнө таянышат. Дөөт болсо Кудайды чакырам дейт. Албетте, Кудай бизге адамдар аркылуу да жардам берет. Бирок, адегенде Кудайга кайрылганыбыз туура. Башына олуттуу маселе түшүп калган бир тууган кызматчыга жолугуп калган экен. Кандай жүрөсүң деген суроосуна аябай көп кыйынчылыктар болуп жатат. Эч ким мага жардам бере албай жатат. Кайда гана барган жокмун. Айыл өкмөтүнө бардым, районго бардым, областка бардым, эч жардам жок. Эми министрге кирейин деп турам, дептир. Анда кызматчы: бир тууганым, дагы бир эң маанилүү жерге кайрылбай калыптырсың. Асмандан баарын карап турган Теңирибизге кайрылбай калыптырсың, десе, чын эле, такыр ага кайрылып жардам сурабаптырмын, дептир өкүнүү менен. Дөөт сыйынууда Теңирге кайрылган, андан жооп алган, сооронуу алган. Ал ага таңда да, күндүз да, түндө да кайрылган. Дөөт бизге бул жагынан жакшы үлгү. Бир туугандар, жаш баладай болуп Теңирге кайрылсак, сыйынуу биз үчүн оор нерсе эмес, кубаныч болсо экен. Көптөн кызганыч менен, кубаныч менен Кудайдын сөзүнүн негизинде сыйыналы.